Assalamu alaykum, hurmatly Tezqavar kanalının көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Сокулук районуна караштуу Студенческое айылынан сатыла турган сарай үйү менен көрсөтүп бермекчибиз. Азыр Студенческое айылына келдик. Бул айылды Коньзавод деп коет. Бул айылга сиздер Бишкектен чыгып, Унаа базарга келип, объездной менен келсеңиздер болот. Же болбосо аэропорт Дордой тараптан дагы объездной менен келип, Совхоз Фрунзе айылынын жанындагы Ак жол заправкасынан бурулуп 4 километр бери кирип келсеңиздер болот туугандар. Мына айылдын кире бериши, кирип эле негизги чоң көчө менен түп-түз ылдыйраак түшүп барасыздар. Мынакей, урматтуу мекендештер, биз сатыла турган сарайга, үйгө жетип келип калдык. Мына ушул Коньзавод тагыраагы Студенческое айылына киргенден кийин маршрутка жүргөн чоң көчө менен түп-түз ылдыйга түшүп келе бересиздер. Тетиги унаалар келген жерде маршруттук каттамдын конечныйы бар. Андан дагы 100 метр ылдый тарапка өтөсүздөр. Бул көчө Комсомольская көчөсү, 118-чи дарек дал ушул сарай үйү менен сатууга коюлуп атат. Жер аябай кенен экен, жолдун боюнда. Азыр биз сиздерге кирип бардык шарттарын түшүндүрүп көрсөтүп тартып берели. Чек арасы мына ушул чекеден башталат. Бул жагы ушул кызыл пескоблоктун бүткөн жерине чейин барып такалат. Бул жол менен дагы ушул Коньзаводдун ылдыйкы чегине чейин, сарайларга чейин, нар жагы поляга чейин барат. Комсомольская көчөсү 118-чи дарек сатыла турган сарай өтө сонун экен. Ойбой! Кана, жүрүңүздөр. Көрсөтөлүчү 340-тын маршруттук каттамдын конечныйынан 100 метр өтөсүздөр. Бул жерде чоң дарбаза коюлат. Пескоблок менен көчө жагын бүт тосуп койгон. Айланасы бүт негизи пескоблок менен тосулган. Эки көчөнүн ортосунда болуп калат. Нар жагында да көчө бар. Азыр ал жагындагы сиздерге тартып көрсөтмөкчүмүн. Жери кызыл китеп боюнча 23 сотук экен. Ашыкчасы менен экен жери. Бул болсо 4 бөлмөлүү үй экен. Эми эскирээк үй, бирок убактылуу жашап турса болот. Бул үйдүн орду чоң үйгө калтырылган. Көрүп турасыздар, бул үйдү бузуп салса, мына дубалга 1,5 метр калтырып туруп, чоң особняк 2 кабаттуу үй курса болот экен. Азыр мен сиздерге биринчи сарайды көрсөтүп, андан кийин үйдү көрсөтүп, анан жердин калган бөлүктөрүн сиздерге көрсөтүп берем. 23 сотук жердин бир жак чекесинде, сырттан дарбазадан көчө жактан киргенде, сол жакта көрүп турасыздар, мындай жашыл аянтча бак дарагы бар. Алма, кокон гилас, өрүк, кайнолу алча, жана башка дарактары да бар экен туугандар. Астына огород кылып майда чүйда эгет экен. Бул болсо ушу сатыла турган чоң сарай. Узундугу 48 метр, туурасы 6 метр экен. Чатыры 2 кат жабылыптыр. Экинчи кабаты чөп кана. 4000 түк пресс батат экен. 4000 даана пресс. Эми элестетиңиздер. 4000 даана пресс батат экен. Пескоблок менен курулган. Чорный потолок ылайлары басылган. Азыр мен сиздерге чекеден көрсөтүп берейин. Сарайдын оң жагындагы биринчи эшигинен киргенде бул жемканасы. Жемканасы дагы ички аянты ушу 5,5 га 5,5. Бир эшик 2 терезелүү. Андан кийин дагы бир бөлмөсү бар. Бул дагы бир бөлмөсү, муну торпоккана кылып койсо болот. Же козулактарды киргизип койсо болот. Айтор, муну дагы пайдаланса болот. Бул дагы ушу 5,5 га 5,5, бир эшик 2 терезелүү. Андан кийин бир эшик 2 терезелүү дагы бир бөлмөсү бар. Бул торпокканасы. Саан уйларды дагы киргизип жайгаштырса болот. Бул дагы ушу 5,5 га 5,5 акыры курулган туугандар. Көрүп турасыздар. Эшиктери коюлган. Бөлүк-бөлүк. Ал эми бул жагы экиге эле бөлүнгөн, ортосу чоң. Азыр эми саан уйлар байланып турат экен. Кошула коңшулары, туугандары ушу малдарын алып кирип ушул жерде карап атыптыр. Көрүп турасыздар. Бул ортоңку короонун ортоңку чоң залы. Оң жака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Оң жака 9, 8 деп орточо айталы. Сол жака да ошондой бир 15 шакты буканы ушул жерге батырса болот экен. Көрдүңүздөрбү? Мына латокчосу курулган. Акырлары дагы бардыгы бар экен. Акырларын да көрсөтүп коеюн.
акурлары бетондон куюлуп, бул жак проходтору да кенен экен. Жем чөптү ушул жагынан салууга мүмкүн. Ылай шыбак менен шыбалыптыр бул жагы. Кышында бул жагына парда же болбосо клёнка тартып койсо жылуу болот экен, эшигин жаап койсо, кышында малды кароого да аябай жакшы болот экен. Асты стяжка болуптур, анан көрүп турасыздар, кирпич менен полун жасаптыр. Жакшы экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, сүйлөшөсүздөр ээси менен. Биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып коюп атабыз. Эми короодун төрүндөгү дагы бир койканасын көрсөтүп коелу. Бул жагын азырынча койкана катары пайдаланып атыптыр. Мына эшигин ачып бул жакка кире турган болсок, койлорду көрүп турасыздар. Бөлүк-бөлүк кылып, азыр бул жерге койлорду киргизип коюптур. Бул жагын койкана кылып пайдалансаңыздар да болот. Же акур куруп жанагындай кылып саан уйларды же болбосо букаларды киргизип койсоңуздар да болот. Төрүнө акур куруптур, көрүп турасыздар. Же болбосо аткана курсаңыздар болот. Айтор ушуну мал жандыктын кайсы түрүнө болсо пайдалансаңыздар болот. Мына решетка кылып коюптур бер жагына. Кышында клёнка тосуп койсоңуздар болду, жылуу болот. Жакшы, сарай ошо наркы үйдөн баштап бул жагы ушул жолго чейин келип такалат экен. Бул жерге ошо чарбалык чоң дарбаза коюлат экен, ал жака дагы бир чарбалык дарбаза коюлат экен. Жанына калитка коюп койсо, ушул жактан кирип чыгып турганга болот экен. Мына бул жака чыга турган болсок, күн батыш тарабындагы дагы бир жолу. Ушул жол менен сиздер түз жогору чыга турган болсоңуздар, жана маршруттук каттам келип, бурулган жерге бул жагынан дагы чыкса болот экен. Тиги жерден түз ичкери кирип келет экенбиз. Негизи жеринин чек-арасы кошунанын решетка тосмосу турат го жолдун боюндагы. Ошол тосмонун тушуна чейин жери ушул жерге чейин келип такалат экен. Бул жака эми баягы көң төккөн үчүн дуалды ичкериге киргизип койгонбуз. Атак мына бул жерлер дагы ошо решетканы туштап, ушундан бул жагы бизге карайт деп түшүндүрдү. Бул жагына ошо загон кылып, торпокторду күнгө ушул жака чыгарып коебуз деп, атай ушул жака жер калтырган элек деди. Азырынча мына бок көң төгүп эле ушинтип пайдаланып атыптыр. Ошондо ушул туштан биягы ушу сарай ээсине карап калат экен. Мына бул жактарындагы көрүп турасыздар, бүт түштүк тарабындагы айлантып пескоблок менен тосуп ушинтип койгон туугандар. Бул жерге ошо картошка майда чүйдө эксе болот экен, же малды көбүрөөк кармай турган болсок, анда бул жерди загон кылып пайдалансак болот экен. Бул жерде эми суу бар экен. Азыр мен сиздерге суусун да көрсөтүп коеюн. 2 кранттан суу чыгат экен. Бирөөсү ичүүчү суу, ал өкмөттүк суу, тагыраагы ушу центральныйдан келет экен. Экинчиси ушу малкалды сугарганга, жерди сугарганга, дарактарды сугарганга мына жер астынан суу чыгат экен. Суусу кенен экен. Анан сарайдын алдына да мына 3-3,5 метрлик мынантип стяжка куюп коюптур. Кургак боюнча турат экен. Сарай болсо күнгөй бет курулган. Жыгачтары бардыгы сасна жыгачтар колдонулуптур. Чатырынан көрүп турасыздар. Андан сырткары чатыры тыныке менен жабылыптыр. Суу түтүктөрү дагы кагылыптыр. Жүрүңүздөр эми үйдү көрсөтүп коеюн. Үй дагы күнгөй бет курулган, алды стяжка болгон, бул жагы гүл бакча болгон. Үйдүн алдына ошо пескоблок менен дагы 2 бөлмө кошуптур. Бул жагына веранда кылабыз деген экен. Пластик терезелерине чейин коюп, электромонтаждарын жасап койгон экен, астын стяжка кылып. Бул жагы эми веранда, прихожка болуп калат экен. Оң жака атайын ушу душевой курган экен. Пескоблок менен эле 4 бөлмөлүү үйгө улап куруптур. Үйдүн негизги ички эшиги мына бул. Мындан киргенде эле бул жерде биринчи бөлмө, печкасы бар бөлмө, кухня болуп калат бул. Күн чыгыш тарабында бир терезеси бар, көрүп турасыздар. Ортодо дуал печка бар экен, муну оңдоп түзөп койсок, кышында иштетсе болот экен. Сол жака кире турган болсок, бир спальня бар экен мына, чакан спальня. Төргө мына бул эшиктен кире турган болсок, бул жакта кирме чыкма дагы 2 бөлмө бар экен. Анын биринчиси мына бул чоңураак бөлмө. Туурасы бир 3,5 метр чыгат, узундугу 4,5 метр чыгат. Бул зал холл болуп калат. Төрүндө дагы бир спальня бар экен. Ошондо 1, муну менен 2, печкасы бар үй менен 3, бул жактагы спальня менен 4 болуп калат. Мына бул кире бериштеги веранда менен 5 бөлмөлүү душевой менен болуп калат. Туугандар, үйдүн турушу ушул. Муну эми убактылуу жашап турсаңыздар болот. Келип бир катар актап сырдап эле. Кийин ордуна чоң особняк куруп алсаңыздар болот. Мына дарактарын көрүп турасыздар. Бул жерде болсо мына ичүүчү суу, бул центральныйдан келет экен. Ача турган болсок, шаркырап суу чыгып турат экен. Мына тунук, муздак суу.
Бул ичүүгө жарай турган суу. Жери топурак аябай жакшы экен. Кара борпоң топурак. Бул жака болсо сырттан киргенде дарактын төрүнө, бактын төрүнө. Мына мынтип тоок гана куруп тур. Бөдөнө багабыз, тоок багабыз деп атайын ушул жерге чакан кылып курулуш кылган экен. Чатыры жабылып элек. Муну эми бүтүрүп сиздер тоок гана кылып пайдалансаңыздар болот экен. Мына өрүк, алма, кайнолу, кокон гилас жана башка дарактары бар экен. Ушуну сатууга койду туугандар. Эгер жаккан болсо, ээсинин телефон номерун биз экранга жазып койдук. Тез арада чалып байланышыңыздар. Бул жерде азыр өздөрү жашабайт. Ушу жакын тааныш билиш, колу коңшу же болбосо тууган уруктарынан бирөөсү келип ушул жерде мал-калын байлап карап эле жашап атыптыр. Эгер сиздер алып калсаңыздар, анда бошотуп берет. Келип кирип чарбаңыздарды кыла бересиздер, малыңыздарды бага бересиздер, бул жакта жашай бересиздер, анан бул жагын жашылдандырып, майда-чүйда эгип, жашоону уланта бересиздер. Негизгиси жери кенен 23 сотук ашыгы менен айланасы бүт тосулган. Маршруттук каттамдын конечныйында, ошо канизаводдун центринде жогоракта мектеп бар, мечит бар, маршруттук каттамдын конечныйы бар, бала бакча бар, жана башка дегендей. Совхоз Фрунзе айыл өкмөтүнө караштуу студенческое айылы. Азыр муну канизавод деп коет. Мурдатан өзү канизавод деп айылы, коньзавод деп айтып келген экен. Эми баасын айтайын туугандар. Баасы $60,000 кеми бар. Ээси эми бала үйлөш керек экен. Акча зарыл экен. Шаардан квартирабы, жер үйбү сатып алыш керек экен. Ошон үчүн баягы жумушу шаарда болгон үчүн балдарга ушу шаардан эле үй кылып берели, квартира кылып берели деп ушул сарайды сатууга коюп атыптыр. Ачык сөз ушул. Ошон үчүн бул сарайды сатууга коюп атыптыр. $60,000 кеми бар экен. Тез арада экрандагы номерларга чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Колдон чыгарып койбоңуздар. Мына сиздерге табылды. Үй десе үй, сарай десе сарай, бактарак десе бактарак, жер десе жер. Ушул бардык шарты менен келип жашай бересиздер туугандар. $60,000 кеми бар. Ана вариантын сүйлөшүп көрүңүздөр. Экранда ээсинин телефон номеру жазылып турат. Жайгашкан жери Сокулук району, Совхоз Фрунзе айыл өкмөтү, Канизавод айылы, тагыраагы студенческое айылы. Куш келиңиздер.